Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеодо мен өзүмдүн окуган жайымды жана кандай жерде окуурумду көрсөтөм жана башка студенттердин да оюн угуп көрөбүз. Бул жер кандай жана сырткы көрүнүшүн азыр биз силерге көрсөтөбүз. Бул биздин университет жалпысынан 3 этаж. Жана биякта деген баардыгы кытай тилинде окушат. Азыр Кытай тараптан көптөгөн гранттар келип атат, стипендия алган студенттер болуп атат. Бул жерге окууга тапшыруумдун себеби мен тил үйрөнгөн жагынан өзүмдүн шыктуу экенимди байкагам. Жана бул жерге келип тапшырдым. Бизди биякта деген аябай жогорку деңгээлде окутушат. Өзүбүз да жакшы даярдайбыз. Ал эми биз кирип ичин дагы сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Мына бул жерден эшигинен байкасаңыздар болот. Өзүнүн сырткы көрүнүшү бул атайын ушундай стилде жасалган. Киргенде эле мына мындай жакшы көрүнүштөр менен кооздолгон. Бул жерде Конфуцийдин ушундай жыгач статуясы бар. Жана бул университеттин аталышы Жусуп Баласан атындагы улуттук университетке караштуу Кыргыз-Кытай институту. Жана биякта деген бул жерлерде аябай узун ушундай кооз жасалган да. Мына карап көрсөңүздөр болот. Кытайдын ушундай жасалгалуу жакшы бир буюмдары бар. Мына сүрөттөрү бар. Мына бул жерлерде биякта окуучулар аябай көп. Ал эми азыр биз экинчи этажга чыгып көрсөк болот. Бул жер аябай студенттерге ыңгайлаштырылган. Ушундай отурган жерлери бар. Студенттер өздөрү келип бул жерден өздөрү каалаган нерселерди аткарса болот же жазса болот. Биякта биздин күндөгү расписанияларыбыз. Ал эми биякта деген бул жерде деген атайын китептер коюлган. Бул жерден алып биз китеп окусак болот, телевизордо көрсөк болот. Мына ушундай нерселерди биздин студенттерге аябай эле ыңгайлуу. Ал эми бияктан киргенден кийин бизде деген бул жерде экинчи этажга чыгабыз. Мына бул биздин экинчи этаж. Экинчи этажда мына бизди ушундай институттун кыргызча тарыхы жазылган. Бул жерде биздин эже агайларыбыз бар. Мына жалпы бүтүрүүчүлөрдүн саны бул жерде 2019-жылга чейин эле 500дөн ашык деп турат. Азыр мындан да көбөйгөн. Жана коридордун кенендигин да карап көрсөңүздөр болот. Жана ушундай экинчи этажыбызда биздин ушундай кооз жасалгалар бар. Биякта да биздин эже агайларыбыз бизди окуткан баардыгы мыкты эже агайлар бизди аябай жакшы окутушат. Бул биздин 3-этажга чыгып келаткан дагы көрүнүш. Ушундай терезеден жаратылышка кооз көрүнүштөр ачылат. Бул жакта бактарактар, гүлдөр, биз каалаган нерселер. Ал эми айта кетчү нерсе биздин университет аябай мындай шарттар мыкты түзүлгөн, студенттерге баарыбыз билим алуу жагынан эч кайгырбайбыз, капаланбайбыз. Тескерисинче мен бул жерге өзүм жөнүндө айтып кете алам. Тапшырганыма аябай кубанычтамын. Биякта Кытай тилин гана түшүндүрбөстөн башка сабактардан да эң жогорку деңгээлдерде түшүндүрүп берет да. Мына бул жер терезеден аябай жакшы көрүнөт. Бул жер институттун алды болуп калат. Бияктардан көрсөңүздөр болот. Бул жерлерден мына жакшы көрүнүштөр бар да ушундай. Азыр биз студенттерден сурамдылоо жүргүзөбүз. Биздин институтту эмнеге тандады жана эмне үчүн бул жерди жактырып калышты. Азыр бул бияка тапшыргандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Себеби Кытай тилин үйрөнүү бул аябай керектүү дагы болуп калды. Ошону менен эле бирге бул тилди билүү менен биз өзүбүздүн башка жактарга дагы болгон чоң
мүмкүнчүлүктөрдү ачып атабыз десек, мен жаңылышпас элем. Бул жака эмнеге тапшырдыңыз жана окуп жатканыңызда эмнеси жагып атат? Ошол боюнча айтсаңыз. Бул жака китайский үйрөнгөнү тапшырдым. Аха. И чтобы полететь в Китай. Университеттин кайсы жери жагып атат? Ну, нравится, как преподают, они очень, учителя очень добрые, очень хорошо преподают, у них методы классные. Чоң рахмат. Бул жерге сиз эмнеге тапшырдыңыз жана эмнеси жагып жатат окугандын? Эми бул жерге тапшырганымдын бир себебинин бири бул жактан ушул Кытай тилин өздөштүрүүнү кааладым. Анын үстүнө дагы мен өзүм буга чейин англисче неме менен окугам, багыт менен. Анын үстүнө ошого жараша Кытай тилин дагы үйрөнөйүн деп чечтим. Себеби азыркы учурда карап көрсөңүз эми Кытай тили менен англис тили неме да азыр мындай өтө глобалдуу, анан мындай бизнес менен жана дагы мындай дүйнөлүк кандайдыр бир иш алып барсаңыз, ошол мындай керек зарыл болот да. Ошондуктан мен экинчи тилди мындай колдонууга катары Кытай тилин тандадым десем болот. Бирок мен бул тандоомдон жаңылышпадым деп ойлойм. Окуганыңыздын эмнеси жагып атат? Кандай университеттин кайсы жерлери жакты? Эми окуганымдын жакшы жактарын айтсам, кандай десем сиздерге, мугалимдер жакшы дегендей, жакшы үйрөтөт. Анын үстүнө убакыт сааты жагат дегендей, ошол эми эң жакшы жери. Анын үстүнө мындай өзүнүн кээ бирки Кытай немелери дагы бар. Кытай студенттер, ошолор менен дагы чогуу практикалык иш жүзүндө дагы үйрөнсө болот. Ошонусу менен жакты дегендей. Жооп бергениңизге чоң рахмат. Бул университетке эмне үчүн тапшырдыңыз? Кыргыз улуттук университетине мен тапшырганымдын себеби бул бир Кыргыз улуттук университет биринчи алдыларкы университеттердин бири. Биякта окуган мага жагат. Эже агайлардын адамгерчиликтүүлүгү, сабак бергендери, алар өзүнүн окуганын бизге кандай окусо ошону жеткизип бергендери, ошолор жагат да. Жана бул жерде окуганыңыздын эмнеси жагып жатат? Окугандын бүт эле нерсеси жагат. Китайский язык окуйм, ошол окуп, анан бул жактын диплому көп башка страналарга дагы эме болгону жагат да, то что типа возможно да. Ошол. Чоң рахмат. Жооп бергениңизге чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жерге сиз эмнеге тапшырдыңыз жана биякта окугандын эмнеси жагып жатат? Бул жака ошол расширенный кругозор еще. Учителя очень хорошо обучают из-за этого. И у меня было желание поступить в Китай и там учиться из-за этого. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Здравствуйте. Сиз бул жака эмне максатта тапшырдыңыз? Жана окугандын эмне жактары, кайсы жактары жагып атат сизге? Мен мурун КНУнун гимназиясында окугам. Я там 2 года китайскому обучалась. И там мои учителя посоветовали, что КНУда китайский жакшы үйрөтөт деп. Из-за этого я сюда поступила. И несі жагат, потому что китайский университет болгондуктан китайский новый коддорду кылып, китайский культурасын үйрөтүп, ошондой кылат деген ниетте тапшырдым. Чоң рахмат жооп бергениңизге. Зачем вы поступили сюда и какие возможности есть здесь учиться? Здравствуйте. Я поступил сюда, потому что мне нравится китайский язык. Китайский язык, она имеет большие возможности. В плане вообще знания китайского языка это очень хорошо. И в будущем, я думаю, это мне очень поможет. И все, хватит, думаю. Спасибо тогда.